Ошентип мынакей жаңы жылдан кийин кайрадан сиздер менен Sport Life көрсөтүүсү амандашып жаткан учуру барыңыздарды СТВ каналы менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда болуп жаткан ата мекендик спортчуларыбыздын ийгилиги жана спорт жаатындагы акыркы маалыматтарга ээ болуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Ал эми мынакей жаңы жылдын башталышы менен кыргыз спортунда көптөгөн ийгиликтер жана жакшы жаңылыктар бар. Анын бири бүгүнкү биз сиздерге тартуулай турган кыргыз күрөшүнүн деңгээли, кыргыз күрөшүндөгү жаңылыктар болуп эсептелинет. Ал эми биз дал ушул жогоруда аталган улуттук спортубуздун же болбосо улуттук күрөшүбүздүн, кыргыз күрөштүн ушул жогоруда айтылган маалымдуу маалыматтар менен бөлүшкөнү атайын биз студиябызга сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын Кыргыз күрөш федерациясынын вице-президенти Майрамбек Атабеков жана ошондой эле Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, эл аралык деңгээлдеги чемпионаттардын көп жолку чемпиону, кыргыз күрөшүнүн балбаны жана ошондой эле кыргыз күрөш боюнча Россия Федерациясындагы өкүлү десек дагы болот, Белбо Качкынбаев келип турган учурлары. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздар. Алгач эле биз сиздерди ошол кыргыз күрөшүндөгү жаңы жетишкендигиңиздер менен жана жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Рахмат, сиздердин дагы. Рахмат. Анан эң алгач эле азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө кубандыруучу маалыматты айталы. 2018-жылы кыргыз күрөшү бир гана Кыргызстандын аймагында эмес, чет өлкөгө чыгыш үчүн атайын эл аралык деңгээлге ээ болду. Ошол жөнүндө маалымат айта кетсеңиз, Майрам. Быйылкы Кудайдын буйруганы менен 2018-жыл биз үчүн аябай жакшы жыл болду десек болот. Анткени бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өттү Кыргызстанда. Бул биздин элибизге жакшы маанай тартуулады. Андан тышкары ошол көчмөндөр оюндарынын алкагында биз ошол убактыбызда теккеге тербелип 2018-жылы кыргыз күрөшү боюнча бүткүл дүйнөгө эл аралык аренага чыга алдык. Бул биз үчүн чоң сыймык. Анткени биздин атабыздан калган күрөшүбүздү бүткүл дүйнө жүзү буга чейин аябай суктанып, аябай кызыгып келишкен. Ошол бүгүнкү күндө кыргыз күрөшү боюнча 16 мамлекетке Кыргыз күрөш федерациясынын филиалдары ачылган. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол кыргыз күрөшүнүн формалары жөнүндө, эрежелери боюнча 2 мамлекетте семинар өттү. Кайсы мамлекеттер? Шри-Ланкада өттү, анан Пакистанда өттү. Булар ошол биздин кыргыз күрөш боюнча эрежелери менен таанышып, кыргыз күрөшүнүн формалары менен ошол боюнча семинар өткөрүштү. Андан тышкары ошо Индия мамлекети дагы көчмөндөр оюндарына келгенде ошо кыргыз күрөштү бизге бергиле, биз өткөрөбүз деп суранышты, бирок биз биринчи мелдешти өзүбүздүн мамлекетибизде өткөрөлү деп ошол Азия биринчилигин ачык Азия биринчилигин өткөрөлү деп планга коюп, быйыл 2019-жылга Кудай буйрса жакшы деңгээлге Азия биринчилигин өткөрөлү деген планыбыз бар, Кудай буйрса. Божомол менен бул Азия биринчилиги кайсыл маалдагы аралыкта өтүп калышы ыктымал? Биз азыр ошол календардык планга киргизип, бул азиялык биринчиликти бир апрель күзгө жакын атабыз да. Күзгө жакын ошо өткөрүп эме кылалы деп атабыз. Анан мынакей негизи эле бул эл аралык деңгээлге киргенден кийин өзүңүз айта кеттиңиз, 16 мамлекетке баягы филиалдар ачылды депчи. Анан баягы эле эрежелерге келип токтолот да. Мисалы үчүн ар бир өзүнүн мамлекеттин баягы улуттук күрөшү бар экендигин биз көчмөндөр оюндарында биле алдык. Кандайдыр бир учурларда ыкмалар окшош, бирок кандай да болсо баягы алар айырмаланып турат эмеспи? Экинчи чакырылган балбан көк курчан. Экөө келет ортого. Эки балбан ортого келет. Ортодо кызыл тегерекчеге эки бутун тең коет. Эки баш бармагын тең коет. Кол алышып, коен колду кармашат. Эки кулагы тиет балбандар. Ышкырыктан кийин жатып күрөш башталат. Күрөшүп аткан учурда кызыл курчан балбан, көк курчан балбан ыкмасын жасайт. Оң тизеге көтөрүп, оң сыртка чыгып, кыргыз күрөштүн өзгөчө ыкмалары оң сыртка чыгып, оң колун сыртынан чыгарып, жоон санга тээп жыгуу ыкмасы. Ороп, чалып жыгуу. Оң жамбаш ыкмасын жасайт.
бир эрежеге келдиңиздерби? Мен билишимче, эл аралык деңгээлге киргенден ал эл аралык эрежеге багыныш керек. Эл аралык ошол уставдын негизинде эрежеге келдик. Ошол анткени биздин кыргыз күрөшүнүн эрежеси менен өтөт. Кыргызстандын кыргыз күрөшү эрежеси менен өтөт. Бул жерде бир эле маселе болду. Анткени бизде балбандарыбыз баягы биз ата-бабабыздан калган улуу мурасты бузбай эле деп кыргыз күрөшүнүн эрежелери, кийген формалары биз үстү жалаңач болгон. Ошол Манаста да ошондой кош аятабыз менен күрөшкөндө ошондой болгон да. Биз ошол нерсени сактап калалы деп аябай аракет кылдык, бирок бизде шариятка ылайыктуу энгиндиктен баштап тизеден ылдый жакка чейин жабыла турган формаларды кошоюшум деп ошондой тиктиргенбиз, бирок кээ бир ислам мамлекеттери сунуш кылышты, үстүн баягы көрүнбөгүдөй кылып эле кийгизели депчи. Анан бизде бир эле өзгөрүү болуп атат, ошо бизде ошол үстүнө эл аралык деңгээлде өткөргөндө үстүнө форма кийгизели деген ошол маселени коюп, ошону биз кийгизмей болдук да. Кыргызстандын ичинде өтө турган болгондо биз Кыргызстандын ичинде биздин эле эреже менен үстүндө ошо үстү жалаңач эле торс бойдон ошол эреже менен күрөшүп. Мисалы үчүн Азия биринчилигинде форма менен болобу же баягы стандарттуу форма менен өтөбү? Стандарттуу форма менен өтөт. Үстүнө кийими жок болобу? Үстүндө кийими менен өтөт. Кийими менен. Стандарт боюнча кийим болот. Толугу менен форма астынан үстүнө. Түшүнүктүү, жакшы экен. Анан бул Азия биринчилигине чейин баарыбызга маалым болгондо ошол жакын аранын ичинде Россия чөлкөмүндө дагы кыргыз күрөшү боюнча мелдеш өтүптүр. Эмне деген мелдеш болду? Ал кыргыз күрөшү кандай деңгээлде өттү? Эмне себептен баягы эч кандай маалымдоосуз бул өтүп кетти? Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарында бул маалыматтар сейрек эле экен да, бирин экин гана ошол массалык маалымат каражаттары билбесе, айрымдары билбейт экен. Бизде тиги жаңы президент шайланган, Россия Федерация кыргыз күрөш деп официалдуу түрдө документин өткүзүп, өзүбүз күрөшкөндүктөн тиякта тынчата албай жаштарды да спортко чакырып, бияктан мүмкүнчүлүгү чектелип калып, спорт менен коштошо албай тияка барган мигранттар көп Россия жергесинде. Актагы да ар кандай иштер менен жүрүшпөйм, ошактагы адамдар спорттун ошактан улантканга, мүмкүнчүлүк ачканга бир көмөктөштүк десек болот. Ошон биргеликте жана Максат деген президент болгон бизде, байкебиз. Ошонун демилгеси менен ошо көтөрүп чыгып, бир залдын ичинде чакан церемония кылып туруп, анан кийин 13 январда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап чоң турнир, международный турнир кылып өткүзүп бердик. Тажикстан, Өзбекстан, Монголия, ошо Башкирия келип берди, Дагестандар келип берди. Аябай чоң деңгээлде өтсөк болот. Буну бир ай реклама кылдык, Facebook, Instagramдарда, соц тармактарда. Соц тармактарда реклама болду. Ошомойдон арды Максат ушул жакта жүргөндө да кыргызды унутпай, кыргыз дегендин берди мен база белгилеп кетчү. Бул кыргыз күрөштөн чыныкы кыргыздын күрөшү экен деп белгиледим да. Неге дегенде көк бөрү деген биздин оюн. 9 коргол да биздин оюн. Бирок 9 коргол, көк бөрү. Эми кыргыз дегенде ошо кыргыз деген ошо базат дегенде улуттучу. Ошосун эч убакта өчтүрбөй ушуну өркүндөтөйлү. Ушакта жүрсө дагы орус жергесиндеги адамдарга таркатайлы. Ошо залды ачкан сөз Ивана Яргиндеги дүйнө жүзүнө таанылган зал, ал өзү зал чайбай. Ошол жердеги мигранттар келип, ошол жерде кыргыз күрөшүп, четте жүргөн орустар бул эмне күрөш деп карашып келип, ошол жерге киргизин депчи, кыргыз деп. Ошо аты басылган үчүн пропаганда. Мисалы үчүн кыргыз дегенде күрөш да, ошо улутка өтө басым берилген экен да. Ошон үчүн аталар бизге таштап кеткенден бул нерсени биз колубуздан келишинче байкелердин демилгеси менен көтөрүш керек. Айрге демирчи болгон байкелерибиз бар, ошол жерге мамлекет жактан эч жардам алган жок. Ошол жакта Москвада иштеген Талас Биримдиге жардам берди. Талас Биримдигинин Дамир байкебиз, Надыр байкелерден бар, ошолор көмөктөшүп, Рамис деген байке бар, ошолор көмөктөшүп, ошонун көмөктөшү менен арендаларын алып, колдон келишинче өткүздүк. Кыргызстандын президенти, спорттун президенти Ирскел Шишимбаев байкебиз дагы өзүнүн балдарын, өкүлдөрүн жиберип, кыргыздын шымын, кыргыздын үстүндө чермийин судьяларга ошол формасын берип, ошо көчмөндөр кандай өткөн болсо, ошо программа менен колубузча келишинче өткүзгөнгө аракет кылдык. Баягы толук өзүнүн толук баягы келбетинде өткөн турбайбы? Түшүнүктүү. Анан айтып кеттиңизби, эл аралык деңгээлде дагы өттү, башка мамлекеттер келди деп. Анан күрөш дегенде күрөшкө көпчүлүгү ошо сиз айтып кеткен мамлекеттерде көпчүлүгү ошол эле
Олимпиада түрүнө кирген ошол эле грек күрөшү же болбосо эркин күрөш менен алмаштырып кетиши мүмкүн эмеспи? Кыргыз күрөшүндө ыкмалар кичине башкача эрежелери. Башка улуттун спортчулары баягы алып кетиштиби? Баягы күрөш алыштыбы? Ооба, биякта кыргыз күрөш көчмөндөр болгондон кийин акыркы көчмөндүн көптөргө реклама жеттир да, көптөрү кызыгуу пайда болуптур. Ошо кызыгуу менен өзүнүн Тажикстан, Өзбекстанда күрөшүшөт экен. Күрөш болоордун астында дагы бир сыйра показательный кылып бирөөлөрдү көрсөтүп бердик. Бул балдар мындай болот деп баарына көрсөтүп бердик. Ошол менен улануу да болду. Жалпы спортчунун катышуучусу канча? 135 ушундай болду, 135. Кыргызстандан кайсыл спортчулар? Ошол Россияда иштеп жүргөн, эмгектенип жүргөн спортчулар катыштыбы же атайын айтып кеттиңиз, бияктан да барды, профессионалдар бар? Жок, бияктан профессионал, бияктан өкүлдөр барды. Вице-президент Анаркул Тожбеков келди. Ошолор келишти, президент ошол жака бизге жардам беришип, бир аз үстүртөн карап, эрежелерин көрүп, булар туура-туура эмесе бир аз. Балдар, спортсмендер болгон. Спортчулар келген жок. Может, каражаттыгына байланыштуу келише албады спортчулар, ушундай калды. Кыргызстандын атын Москвада тренерлер келишти. Ошо Кыргызстанда спортчулар ошол жакта биякта кылып жүргөн балдар тиякта бар экен. Ошолор күрөшүштү да, кыргыздын балдары. Биякта күрөшүп жүргөн. Анан мынакей раз Россияда атайын федерация, кыргыз күрөшү боюнча федерация түзүлгөн болсо, бар экен деп атасыз. Алга чейин тизмеге алып канча спортчу бар экен, кыргыз күрөшү менен официалдуу түрдө кимдер машыгат, ушул спортчуларыбызды биз эл аралык деңгээлге кетире алабызбы деген көзөмөлдөө кароо боло элекпи? Биздеби? Бизде залдын ачылганы 2 ай болду. Бир дегенде ушу Кыргызстанда залбы же федерацияныбы? Жок, зал. Жок, федерацияга документти 1 жыл мурун өткүзүп койгон экен. Ата документ болмойчу иш болбойт Россияда. Бүттү документ менен өтүш керек. Соревнование өткүзүш үчүн да документ керек. Залдын ачылганына 1 жыл болду, официальный түрдө ачылды деп кол койгонуна да ошо 2 ай болду да, ошо ачылды дегенден кийин анан залды да кошо ачтык да. Уруксат бергенден кийин, Россия уруксат бергенден кийин кыргыз күрөшүнүн залын именно. Майрамбек мырза, сизге суроо, мынакей 16 мамлекетке ачылыптыр филиалы кыргыз күрөшү боюнча. Анан ар бир филиалдын баягы жетекчилиги бул кыргызстандыкка болуп турат да, Ооба. Ошондо бардык баягы спортчулардын тизмеси, саны, алардын деңгээли, алардын баягы спортко болгон мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалымат сиздер тараптан көзөмөлдөлөбү же ар бир мамлекет өзү филиалы көзөмөлдөп анан сиздерге маалымат жөнөтөбү? Ар бир мамлекет өзү көзөмөлдөйт. Какта мелдеш боло турган болсо, алар өздөрү чемпионатын өткөрүшөт. Ошо чемпионаттан уткан балбандарын, мыктыларын ар бир бизде 7 салмактуу түркүм бар. Ошол салмактуу түркүм менен тандап келип анан ошол мелдешке катыштырышат. Анан мисалы үчүн Россия деп калдык, Россияда баягы бул кыргыз күрөш федерациясына, Россиялык филиалында кыргызстандыктар болот экен. Же мисалы үчүн ошол эле башка улуттун өкүлдөрү да мен кыргыз күрөш федерациясына кирем десе, уруксат берилеби? Берилет. Бүгүнкү күндө мындай да, ал жерде мисалы үчүн чынын айтканда башка мамлекеттин кызыкчылыгын башка эл эч качан колдобойт. Буга деген көптөгөн каражат керек. Колдош үчүн дагы мына бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Жанагы 16 мамлекетке филиалдарды ачып, ар бирине жанагы семинарлар өткөрүп, ошол баарын кыймылдатыш үчүн өтө көптөгөн акча каражаттар талап кылат экен. Бүгүнкү күндө ошол каражаттардын баарын көтөрүп аткан ошо биздин президентибизге мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетиш керек, Рыскел Ишимбаевич. Ошонун баарын тең жөнгө салып, көчмөндөрдүн алкагында баарын менен сүйлөшүп, ошол эле семинарларга дагы өткөргөнгө дагы акчаларын бияктан каржылап беришип, бүт бардыгын көтөрүп атат да. Ошондой эле Россия мамлекетинде башка улуттагылар эч качан кыргыздын күрөшүн көтөргөнгө алар деле кызыктар эмес да. Турнир болду, ошол турнирден кийин кызыгуулар болушу мүмкүнбү? Ал жерде биздин өзүбүздүн патриотуна Белбой Качкынбаевге окшогон, ошол эле башка бир мурун күрөшүп жүргөн балбандарыбыз кызыгып, мына өздөрү кыргыз күрөшүн көтөрбөсөк биз кайсы күрөштү көтөрөбүз деп туруп, баягы жерден залдарды ачышып, ошол жерден регистрация кылдырып, министрден өткөрүп, баягы документалдуу эмелерин баарын бүтүрүшүп, бизге жардам беришип атышат. Анткени бул биздин кыргыз күрөшкө бул баягы чоң салым да, аябай эле чоң салым. Анткени аякта ошол жактын жарандыгын алгандар жардам бере берген да. Түшүнүктүү. Мынакей мисалы үчүн баягы вице-президенттер, президенттер жетекчилиги федерацияныкын албетте менеджер катары ушул шарттарды түзүп, анан территорияны кеңейтүүгө көп мүмкүнчүлүк түзөт эмеспи? Бирок ошого шарт түзүп, жана ошол спортту анан ары алып кеткен бул спортчулар. Негизги ошол машыгып туруучу анан спортчулардын мойнунда чоң жоопкерчилик. Ошол
кылган эмгекти анан ары улантып кетүүгөчү. Анан сиз баягы спортчу катары айта кетсеңиз, эл аралык деңгээл болгондон кийин кыргыз күрөшүнүн спортчусу үчүн жакшы кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Сиздин жеке көз карашыңыз боюнча, толук официалдуу маалыматты Майрамбек мырзадан билели. Хорошо. Ачылган жакшы көз караштарына мурун биз күрөшүп жүргөндө башкача болчу. Азыркы ошого салыштырмалуу аябай өзгөрүү болду. Аябай кубанычтабыз. Акыркы көчмөндөрдөн эле үлгү алсак болот. Ошо акыркы көчмөндөрдүн өтүшү өтө таасирдүү болду башка мамлекетке дагы. Азыр биз Россияда жүргөндүктөн Россиядагы уже кызыгуу башташып, даже Россияда ушу кыргыздын улуттук оюна кызып, Көкбөрүзүн Москванын ипподромуна киргизип баштады бирден бир. Экинчиси могу көчмөндөргө даже ошол биздин федерация ачылгандыктан ошол жактан балдар дайындайбыз. Ошо кыргыз күрөшүн күрөштүргөнгө ушу биздин атыбыздан ошо федерациядан күрөш берсе деген ойлор келип, Россияда кызыгуулар башталды да. Биздикиде бул астыга шаг, өзү аябай жакшы болду дегенде. Эми Кудай буйрса, патриот адамдар көп болсо, көтөрсөк аябай жакшы болот да. Эми Майрамбек мырза сиз айтсаңыз, негизги баягы устав боюнча атайын токтомдор, келишимдер негизинде спортчуларга, машыктыруучуларга кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болду, шарттар түзүлдү? Бул эл аралык даражага чыккандан кийин Кудай буйрса сөзсүз түрдө мамлекеттен да аябай жакшы жардам болот. Анткени ошол мурун балбандарды эл аралык мелдештерге башка ошол эле Татарстандын күрөшү да белбоо менен күрөшөт. Башка ошо белбоо менен күрөшкөн мамлекеттер бар да. Түркмөнстандык бар. Ошолорго балбандарыбыз өз каражаттары менен кетип аткан болсо, эл аралык даражага чыккандан кийин мамлекет тарабынан аябай жакшы жардам болот, жол кирелер чечилет. Биринчиден ошол биздин күрөшүп жүргөн балбандарыбызга стимул болот. Азиянын чемпиону, мирдин чемпиону деген наамга татыктуу болушат. Ошондой эле эл аралык даражадагы спортчу деген наамдарга дагы ошо спорттук религиясын көтөрүшөт, билими менен аябай көп пайдасы бар да. Ал эми машыктыруучу залдары, аларга кам көрүү, ошол эле алдын ала окуп машыгуу иштери кандай болот? Окуп машыгуу иштери буга чейин деле чечилип келген. Спорт агенттиктин астындагы спорттун улуттук тилинин өнүктүрүү дирекциясы бар эмеспи? Ошол жактан курама команданын өзү ошо залдын ижара акылары төлөнөт, машыктыруучунун айлык маянасы төлөнөт, ошондой болгон. Ал жагы деле каралат, Кудай буйрса. Дагы чечилет да. Болгону жагы буякта спортсмендердин, балбандардын дүйнөлүк аренадагы алган наам, сыйлыктары, жетишкен ийгиликтери өйдөлөйт да. Ал эми спортчулардын жеке финансированиясы кандай болот? Ошол эле стипендия жаатын караса. Азыр ошол жаңы айтылды эле да, мамлекеттик агенттик тарабынан, спорт мамлекеттик агенттик тарабынан 4 жылда бирден карала турган классификациясы болот экен. Анда өздөрү комиссия түзүп ошол менен карашат экен да. Биз ошолорго спорт агенттикке сунуштама беребиз, алар караганга жараша болот. Азыркы учурда Кыргыз күрөшү федерациясында негизги улуттук курамада канча спортчу бар? Бизде улуттук курамада 7 салмактуу түркүм бар. Чемпионат өткөрөбүз, Кыргыз Республикасынын биринчи, экинчи орунду алган балбандар булар автоматтык түрдө Кыргыз Республикасынын курама командасынын мүчөсү боло алышат. Ошондо бизде 14 балбан бар. Андан тышкары аларга азыркы учурда андан тышкары 3-чү номер, 4-чү номерлер болобу, алар дагы барып машыга беришет. Негизи Кыргызстандын кыргыз күрөш боюнча биринчилиги канча убакытта жана кайсыл маалдарда болуп турат? Биздики жыл жаңыргандан баштап эле ошого аракет кылып эле календардык планга киргизип, жыл башында биз аныктап алышыбыз керек. Анткени ошол балбан, эгерде биз жыл башында аныктап ала турган болсок, ошол балбандарды биз биринчи номер, экинчи номерлерди алып алабыз. Анткени биринчи номерлер жаракат алып калса, экинчи номерди кое турган мүмкүнчүлүктөр болуп калат да. Ошон үчүн жыл башынан баштап ошолордун тамак ашына, витаминизациясына, ошондой эле жана окуу машыгуу сборго. Мисалы үчүн ошол эгерде күз мезгилинде боло турган болсо Азия биринчилиги, азыркы кезде ошол спортчулар даярбы же азыркы кезде ошол тандалма иштери жүрүп жатабы деген суроо да. Тандалма иштери жакында өтөт. Буюрса, февралдын аяктарында Кыргыз Республикасынын биринчилиги өтөт. Ошондон биз тандап уже баягы
Азия биринчилигине балбондар даярдап баштайсыздар. Ал эми кийинки суроо мындай да. Мисалы үчүн ар бир мамлекетте, мисалы Кыргызстанда Азия биринчилиги өткөнү жатат. Андан кийин кайсыл мамлекетте болуп калышы мүмкүн жана башка мамлекетке тапшырып жатканда кандай принциптерден улам ошол башка мамлекетте өтөт? Биринчиликти көп алган мамлекетпи же атайын чучу кулак болобу дегендей. Көчмөндөр оюндарында келгенде чындыгын айтыш керек, кыргыз күрөшүнө аябай кызыгуу болду. Баары тең кызыктуу да. Анткени бул кыргыз күрөшү баягы башка күрөштөн айырмаланып, белбөө күрөшүндө эки курду колдон кармайсың, болду кой бербейсиң да. А бизде мүмкүнчүлүк көп болгон себебинен бир кол сөз эрешик алайык, бир кол курдогош керек, бир колду колунан кармасаң болот, буттан чалып арт кыргытсаң болот, алды кыргытсаң болот. Негизгиси ошо бир колуң сөзсүз түрдө белди кармап туруш керек. Эркин түрдө болгон себептен бизге кызыгуулар көп болгондуктан Индия мамлекети, ошол эле башка мамлекеттер кызыгып жана семинарлардан бери өткөрүп бергенде биз чындыгында ыраазы болушубуз керек. Алар Индия мамлекетинин баягы калкын саны өтө көп болгондуктан спортко да бөлүнө турган акчалары да буларда аябай жетиштүү экен. Бизге салыштырмалуу аябай көп экен. Булар дагы ошо кыргыз күрөштү бизге бериле, биз чемпионат Азияны өткөрөлү деп сурангандан ошо биз ошо общий жамаат, Кыргыз күрөш федерациясынын жамааты кеңештик дагы биринчи мелдешти өзүбүздөн өткөрүүнү туура чечтик. Андан кийинки ошону кеңешебиз, ошо президентибиз менен да кеңешип туруп ошо менен чечилгенге жашап. Азырынча кандай принцип менен башка мамлекетте өтүшү мүмкүндүгү жөнүндө ушул маалыматтар жоктурбайбы? Маалымат жок. Биз баягы эстафета сыяктуу мүмкүнчүлүгү болгонго жараша кылабыз. Түшүнүктүү. Семинар деп кеттиңиз. Айта кетсеңиз, кандай семинар, эмне семинар? Пакистанда Пакистанда ошо биз жана айтып атпайбызбы, филиалда кыргыз күрөшүнүн филиалы ачылган депчи. Ошолор баягы өздөрүнүн жамаатын чогултуп, отчеттук түрдө бизге видео ссылкаларын жиберишти. Чогулуп, ошол кыргыз күрөшүнүн эрежелерин өтүп аткан убактарын бизде онлайн режимде дагы биз көрө алабыз. Алар менен онлайн режимде дагы биз жолуга алабыз. Бүгүнкү баягы заманбап технологиянын мүмкүнчүлүктөрү мененчи. Онлайн режимде да биз ошо отурум кылып, жанагындай голосование кылып ошолорду чечип атканбыз бүгүнкү күндө. Ошолор отуруп, жанагындай семинарларды өткөрүп, эрежелер менен башка машыктыруучуларды тааныштырып аткан моменттерин көрдүк. Ошондой эле биздин формалар менен тааныштырып аткан моменттерин көрдүк. Ошол формаларыбыз биздики баягы бекиген бойдон калат. Астында акшымы менен, кыргыздын орнаменттери менен ал өзгөрбөйт. Ошол семинар жөнүндө дагы бир айта кетсеңиз маалымат. Бул семинарда ошол эрежелер, анан машыктыруучуларга дагы маалыматтар айтылды деп атасыздар Индия тараптанчы. Эгерде эрежелер федерал деңгээлде Кыргызстандын эрежелери менен, кыргыз күрөшүнүн эрежелери менен боло турган болсо, алар кыргыз өкүлдөрүнөн көбүрөөк билет бекен эрежелерди же кандайча болуп калды? Жок, аякта бизге келгенде бизден эрежелерди алып кетип, бизде эреже китепчелер бар. Ошолорду алып кеткен, видео эрежелери бар. Ошолор менен бизден бияктан баарын тияктагыларга үйрөтөбүз, аракет кылабыз деп. Ошондой эле бизден дагы айлык маянасын төлөп беребиз. Ошол машыктыруучулардан эрежени билген бизден машыктыруучулар ал жака барып, ошол мастер-класстарды өткөргөн атабы ошондо? Жок, алар өздөрү азырынча өздөрү өткөрүп атышат. Анан бизден да суранып атышат. Биз анда жакында чечели деп турабыз, Кудай буйрса. Эрежени такып билген ошол машыктыруучулардан дагы айлык маянасын төлөп беребиз, жиберели деп суранып атышат бүгүнкү күндө да. Бирок биз жибере элекпиз азырынча. Эл аралык даражанын бирден бир белгиси, негизи ошол эле учурда тажрыйба алмашуу деген дагы болуп турат эмеспи? Ал эми Белбо мырза айта кетсеңиз, баягы ошол Россияда ошол Кыргызстан мигранттар көп экен, кызыккандар көп экен деп жатасыздар. Ал жерде кыргыз күрөшүнө болгон кызыгуу жана машыгуу боюнча шарттар барбы? Ошол эле эрежелер дегендей, машыктыруучулар дегендей. Ошо машыктыруу өзүбүз. Ошол жерге залда өзүңүз сиз дагы барбы? Да, бирөө бар, Сулайман Бакыт деген бар. Ал дагы спорттун чебери. Дагы 3 балабыз. Ошолор ошо сыртта келгендердин баарын колдон келишинче машыктырабыз. Эми алар кыйынчылыктар бар ортодо, аябай кыйынчылыктар бар келгенге. Анткени биздики кечирээк башталат, алар жумушунан кеч чыккан үчүн алар түн менен кылышат да тренировканы. Балким мисалы үчүн мектеп курагындагы жаш балдар деле келсе болобу? Ооба, болот. Атайын немелер барбы, талаптар? Бар. Атайын 3 зал чоң, 3 КВРга бөлүнгөн, айтканбыз баарын эсли ошол жакта жүргөн кыргыз мигранттардын кичекей балдар болсо дагы ошолордун баарына бөлүп үйрөтө берет. 3 машыктыруучу бар, тажрыйбалуу, жакшы машыктыруучулар бар.
Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип калганы маалымдап жаткан мезгили. Кандай болсо дагы биз кыргыз күрөшүнүн азыркы кездеги учурдагы деңгээли жөнүндө биз толук маалымат ала алдык деген ишеничтемин. Белгилей кетсем, бизге ушул маалыматтарын бөлүшкөнү атайын Кыргыз күрөш федерациясынын өкүлдөрү келишкен. Тааныштыра кетсем, Кыргыз күрөш федерациясынын вице-президенти Майрамбек Атабеков жана Кыргыз күрөш боюнча чемпион жана жогоруда өзү белгилей кеткендей Россия федерациясында атайын зал ачып, ал жерде машыктыруучулук эмгекти аткарып, жана ошондой эле Кыргыз күрөшү боюнча федерациясынын өкүлү болуп, жакшы кыргыз күрөшүн өнүктүрүүгө көмөк кошуп келе жаткан Белбоо Качкынбаевдер болушту. Рахмат сиздерге. Учурдан пайдаланып, жакындарыңызга, биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып кетсеңиздер болот. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын өтүп кеткен жаңы жылыңыздар менен бүгүнкү жума күнгө туш келиптир. Жума күнү майрамыңыздар менен эмне тилек кылган болсоңуз, Аллах таалам баардыгын кабыл кылсын. Рахмат сиздерге дагы. Ошо эмне дейбиз, биз ошол кыргыз элибиздин сергек жашоосуна аракет кылып келебиз. Дайыма анткени кыргыз күрөштү дайыма айтабыз, пайгамбарыбыздын сүннөт деп. Биз арактан, тамектен алыс болуш керек. Дагы бир рахмат айта кетет элем, ошол биздин Россияда жүргөн мекендештерибизге биз сүйлөшүп баягы отурганда айтып атышат. Алыстан метро менен канча бир километрден бери келип машыккан биздин балбандарыбыз бар экен. Чындыгында 200 километр, 250 километрден алыстан келип ошол залга келишкендер бар. Мен ошо жалпы кыргыз элинин ошо жаштарын чакырып кетет элем. Бизде анчалык алыс эмес, залга келип машыгыңыздар, мешит менен залга эч качан кеч болбойт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ал эми ошентип мынакей Sport Life көрсөтүүсү дагы өз соңуна келип жетти. Ар дайым СТВ каналынан ар бир ишембиде кечки саат 8:30да кыргызстандык спортчуларыбыздын жетишкендиктери жөнүндө маалымат алып туруңуздар. Ал эми көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.